Эмне үчүн сумкаңарда эң кымбат SPF болуш керек. Мисалы, биздин SPF доктор Сагынбаева Cosmetics. Түшүндүрүп берейин. Айымдар, аябай жакшы укуба. Анткени бул нерсени силерге химиктер гана түшүндүрүп бере алат. SPF-ка фильтрлар кошулат. Фильтрлардын эки түрү болот: химикалык жана физикалык. Физикалык фильтр бул диоксид титан жана башка бар. Допустим, сүйкөдүңөр күндүн нуру тийди да кайра кайтып кетти. Все, кире албайт. Химикалык фильтр: сүйкөдүңөр күндүн нуру тийди, крем өзүнө сиңирип алды. Мынтип ойлонуп көрсө, физикалык фильтр күндүн нурун өткөзбөй кайра кайтырган эң кооптуу эмес. Мен дагы мурда ошентип ойлочумун да. Значит, демек физикалык фильтрлар менен керектүү. Жок, кандай эмес экен. Арзан SPF-терге физикалык фильтрлар кошулат. Бирок эмне үчүн алар жакшы эмес? Биринчиден, номер 1. Физикалык фильтрди жардам бериш үчүн, действительно, күндүн нурун отражать этип салыш үчүн көп кошуш керек. А көп кошсо, мисалы, ошол эле диоксид титана организмге токсичный. Көп кошсо денеге сиңгенден кийин аябай көп зыяны бар. Өпкөгө, боорго, почкеге жана башка органдарга. Бул биринчи. Аны аз кошсо жардам бербейт. Ал арзан, ооба. Арзан SPF-терге, мисалы, ошол эле силер корейский, тиги буйду атасыңар, именно ошо физикалык фильтрди отчетуп кошуп коет. Бул биринчи. Кымбат SPF-терге, мисалы, биздин косметикага көп химикалык и анча-мынча физикалык коштук. То есть бир эмес, көп фильтр кошулат да, ичинен дагы кымбат фильтрлар кошулат. Бул биринчи. Экинчи, азыр SPF-тер жөн эле SPF эмес, мисалы, биздики курамында нымдауштура турган гиалурон кычкылы бар. Терини терең нымдауштурат. Картаюудан сактайт. Минералдар бар, пептиддер бар, церамиддер бар. Ошо толтуруп териге пайдалуу, терини азыктандырып, жибитип, жандандырып, жаштыгын узартып, тунук кылып кое турган бул еще ходовый крем. Жөн эле коргобойт, бул еще териге кам көрөт. Анткени биздин фильтрлар көбүрөөк химикалык фильтрлар. Эгерде физикалык фильтр болсо, даже курамында гиалуронка бар, анан антет, мынтет деп жазылса деле, смотрите, физикалык сүйкөдүңөрбү? Сиңбейт да, сиңирбеш керек. Эчтекени сиңирбеш керек. Бул фильтр негизи сиңбеш керек. Демек, гиалуронка кошсо деле ал гиалуронка сиңбейт. Витамин кошсо деле ал витамин сиңбейт. Арзан кремдердеги пайдалуу заттар сиңбейт, даже если кошулса.